Assalamu alaikum dostlar. Bugün 17 aprel saat 6:34 oldu. Bizde zarabatak 0. Bugün gündüz istep görüyoruz. Şunday болады eкен понедельник. Birinci zakaz 8 minut ötürdük. 407 euro. Что-то жигиттер таңғалыштууда коэффициент төлө жакшы күйөдө. Полный Москва күйөдө дейт. Жигиттер 56 минута, 57 минута Шереметьевоға келип калып 1644. Азыр парковкага барсамбы же барбасамбы деп ойлоп атам. Шаарда коэффициент жакшы күйүп атат. Эскертип кетели жигиттер, могул Шереметьеводан строго сол жактан түшүрөсүңөр. Сол жактан түшүргүлө. Оң жактан түшүрсөңөр 6 саатка доступту жаап коет экен. Жаңы закон чыгарып тур ушундай. Парковкага жетпей эле заказ берип койдук го. Эмеден терминалдан чыгып келатсам деревня Голубое дейт. Зеленоград назагына өтүп коюптур. Алып кете беребиз. Зеленограддан жакшы күйүп атат. 44 минутта жигиттер. 970. Биз болсо азыр Мозака келип барабыз. 365 теңге өттүр. Жигиттер 52 минута 1653. Жана жерге барып 300 сомдуктан 1-2 заказ кылып коеюн деп барсам, кайра Москвага заказ берип койду. Платный дорога менен. Платка менен келдик. Bir 43 deydi, alalım 8 minuta 5 коэффициент 17 minuta 335 1.43 менен берген ушул заказды. Uber'дин заказы да болчу. Uber, Яндекстин заказы болгондо 500 чыкмакта ошол жердечи. Жок дегенде 500 чыкмак эле. Кайра Uber'дин заказын берип туруп алды да, албай коеюн десем, эме түшүп кетти активность. Өзү зорго көтөрдүм эле. Алыш керек калды. 16 минутта. Бул да коэффициенти жок заказ 260. Сол жигиттер ал центрге барып, бир такси парковка таап, машинаны коюп, ишне кетебиз. Азыр жигиттер машинаны парковкага коюп, депонун жанында лезинер парковка бармы, оң жакта ошакка коюп алып. Мондайла барып Тверскаяга чейин барып, Тверскаядан ылдый заказга басып, Охотный рядка чейин айланып келебиз. Деподо неме да бу ак кулактарга пятница, суббота күнү рай да биякчы. Сонда өзүңөрдөн эмне жаңылык? Москванын ушунусу жагаттан жолдор таап-таза, тротуарлар таап-таза. Ушундай го. Кудай буйруса бизде Кыргызстанда дагы ушундай болот болуш керек. Жамгыр шамгыр жааганда бутун лай болуп, эме болбойчу. Ол жерде жігіттер Харлей Дэвидсон тұрады. Харлей. Кімге жаңады ошо?
аппарат мощный аппарат да. Biz болсо келип калдык. Лесная кайра. 1 saat 20 минут гулять деп койдук. Азыр барып эми кайра баштайбыз ишти. Бул жагы өзү Америкада го. Америкада максат Америка. Прогулкадан кийин биринчи заказ 28 минутада 674 рубль. Азыр жигиттер эме чалып калды. Кыргызстандан посылка салдырдык эле, ошол келиптир. Бар ошону алып үйгө таштап, анан кийин кайра иштейбиз. Өзү ушундай да образга кирип иштеп атсаң бирдеке чыгып калат да. Бир волнадан эме чыккың келбейт да. 18 минутта 527 жана эмедеги посылка болсо Стрельбищенский переулокко келиптир, Звенигород жака. Мен переулок жакта жүрөт элем. Домойду бассам берди ушул заказды. Азыр эми нар жака урабыз. Барып алып коелу. Жигиттер, кайра чыктык ишке. Посылкага барып, посылканы алып үйгө келип, үйгө кирип чыкканча 2 саат убакыт кетти. 2 саат убакыт кетип калды. Комментарийде промокоддор жөнүндө сурап атат. Промокоддор боюнча достор, промокоддун 1 сааттык болот, 3 сааттык болот. Мурда 6 сааттык бар болчу, бирок азыр көптөн бери 6 сааттык ала элекмин. Анан 12 сааттык бар жигиттер. 1 сааттык промокод болсо, жанагындай на местаны басканда клиент отмена кылып таштайт машинанычы. Отмена кылып таштаганда ошол жерге поддержкага жазасыңар. Клиент отменил заказ после подачи авто депчи. Жазсаңар 1 саатка промокод берет. 3 сааттык промокоддун кантип алам десеңер, 2 жолу бар анын. Бирөөсү клиент өзүнүн бир окатыны унутуп калса машинага, ошону жеткирип берсеңер промокод берет. Бирок аны жеткирип берердин алдыда биринчи поддержкага жазып коюшуңа керек. Клиент забыл вещи деп туруп жазып коюшуңа керек. Чтоб мына жакта фиксироваться эткендей болсун. Анан кийин барып клиентке бергенде я вернул вещи клиенту деп туруп жазсаңар, ошондо 3 саатка промокод берет. Анан экинчиси болсо, бара турган маршрутуңар 40 минут көрсөтүп атса, бирок силер 1 саат жүргөн болсоңор ал жолду, Яндекс өзү автоматически берет. Видим, что бирок акылдуу болуп калыптыр да, мага ушинтип берди өткөндө. Өзү эле жазбасам элечи. Видим, что поездка продлилась больше, чем надо деп туруп, хотим порадовать деп 3 саатка промокод берип койгон. А мурда болсо жазат элек. Поездка продлилась депчи. Бербей койсо, ошентип өзү бербей койсо, жазсаңар 3 саатка промокод бериш керек. А 12 сааттык промокод, 12 сааттык промокод болсо, машинаны булгап койсо клиент кусуп же дагы колунан кээ бирөөлөр бар да, пиво менен отуруп алгандар, ошолор төгүп, ошондой кылып койсо, сүрөткө тартып жөнөтсөңөр 12 саатка промокод берет. Бир хитрый дагы ход бар. Мисалы, пассажирыңар чыгып, мас болуп, машинада уктап калып, ушундайлар болот го. Ошондойлор болуп калат. Анан ал клиентти түшкөндөн кийин силер өзүңөр кичине супу чачып, иш кылса же бир аралаш алып магазинден ошону төгүп, сөткүп тартып алсаңар болот. Анан дагы бир жолу бар, 1 сааттык промокодду мисалы клиент уктап калат, бирок силер аны ойготуп албайсыңар да. Яндекстин правиласы боюнча клиентке колуң менен тийбешиң керек да. Клиент уснул, не могу разбудить деп жазсаңар, ошого да 1 саат промокод берет. Бир жолу мага ушундай болгон да, клиент ойгото албайтам деп жазсам, бирок андан кийин Яндекс өзү чалып, клиент ойготкондон кийин баары бир жулпулдатып ойготуп чүрүп таштайсың да. Яндекстен чалгандан кийин айтасыңар да, Яндекс сурайт өзүчө, каким образом вы его разбудили депчи. Анан айтасыңар, сөз менен эле кыйкырып атып ойготтум дейсиңер, деп кармап тийген жокмун деп айтасыңар да. Ошондой жаңы иштеп баштагандарга да булчу. Иштеп жүргөн каршылыктар билет өздөрү. Кеттик азыр дагы ишти кылалычы. Азыр заправканы кылып чыктык жигиттер. Саат 4 болду. Өткөндө бир братан кайрылып кетти эле комментарийде. Мага өзүмө дагы WhatsAppка жазып,
мен иштеп баштадым эле, ошол кайсыл убакытта иштесем жакшы болот деп определяция эте албай атам. Как попало иштеп атыптыр да, мындай айткандачы. Ден иштеген выгодныйбы же ночь иштеген выгодныйбы депчи. Негизи жаңы иштеп аткандарга айтып кетейин. Таксиде жигиттер өзүбүзгө зарплата коебуз. Бу жерде өзүбүзгө шефпиз. Бизди эч ким айтпайт. Сен муну кыл, бун бияка эме кыл депчи. Барбы ушундай кээ бир жумуштар үстүнөн башкарып турат да. Мисалы мага андайлар жаба бербейт да. Ошон үчүн мен таксидин каалаганда иштейм, каалаганда иштебейм. Ошонус менен жакшы да. Немеде мисалы денде иштегенде мен үчүн дендин заказдары кичине кымбатыраактай сезилет да, ночуктукуна караганда. Анан дендин плюсу болсо адамдар дагы адекватный адамдар попал болот, мындай эч кандай эмеси жок да, баягы движенчиктер жок. Билбейм, же мага мүмкүн попал боло элекпи, ушундай да. Дендин минусу пробка, анан штраф. Пробкада турганда мен көбүнчө баягы чыдабай кетип, кирпич турган автобустун полосуга салып берем. 250 рубльдуктарга келе берет анан. Ночтун плюсу болсо ошол пробкасы жок, штрафы жок иштейсиңер. Бирок ночто бир контингент ошол да. Алкаштар түшөт, бухойлор түшөт, алдайын дегенде шариктер түшөт, нариктер түшөт дегендей минусу ошол. Анан ночто болсо бир уйкуң келсе уктасаң ошол ойдон катып калагын да, күн чыкканда ошон үчүн настрой коюп чыгыш керек. Анан үчүнчү график болсо, как попало иштейсиң, главный ишке чыгып атканда уйкуну кандырып, үйгө келип жатып до конца уктап уйкуну кандырып алып ошентип иштегендер да бар да. Айырмасы жок аларга. Эртең менен чыгабы, кеч чыгабы, ошондой да такситтер бар. Таксиде просто мен район тандап иштейм. Запад, өзүм Западта жашайм. Юго-запад, Запад, анан северо-запад. Бияк жагы кыскасы айтканда Ленинградский проспект, анан бияк болсо Ленинский проспект да. Ушул мындай эле айланып жүрө берем, центрге кирип чыгып. Нар жактарга чыгып кетсем, домой по делам менен качып кетем. Ошондой. Биякта цель өзүңөргө бир эме коюп алгыла, сумма коюп алгыла. Күнүгө 5 значит 5 иштейм. Күнүгө 6 иштейм. Кээ бирөөлөр бар 4кө деле шүгүр кылып жүрөм. 3000ге деле шүгүр кылып иштеп аткандар бар. 3000ге иштеп аткандар. Бирок просто жигиттер азыр бул мындай возможность болуп атканда на износ иштеш керек да. Тез-тезден баягы иштеп, канчалык көп иштесең ошончолук опыт аласың да, уже билип каласың. 3000 иштеп алып эле кирип кеткендер, андай деле бар. Ал өзү үчүн да баарыбирчи. Таксиде ошондой да, баягы эч ким эме кылып турбайт. Анан берекеси жок, таксинин акчасы да эме ырыскы жок деген да комментарийди окуп калдым. Болбайт депчи. Мисалы мен иштеген акчамды сразу котором шефкечи. Сразу өзүмчө бир 500 сом, 1000 сом менен эле жүрөм жанында постоянно. Базар жок, баягы кээде ой басат, ушунча иштейм, акчам жокпу дегенде баягы шеф менен отуруп чайпай ичип атканда анан өзү айтып берет да. Мына мончасыны бияка кылдык, мончасы биякта турат, бунусуну мындай алдык, буну алдык депчи. Бияка салдык деп айтып турса анан деп мындай эме болуп каласың да, өзүң ыраазы болуп, дальше ошол суммадан көбүрөөк эме кылайын деп мотивация кылып чыгып кетем. Ошондой жигиттер. Ошон үчүн өзүңөргө зарплата коесуңар. Только так иштеш керек, газдан бериш керек. Этият болгула кыскасы. Кеттик, чөтө кыймылдай берет окшойбуз, кайчанды күтпөйлү. 11,5 минута. 352. Кийинки заказды алып 1,27 менен. 7,5 минута. 235. Şularına 2 koyup koyunç. Sitin canına gelip aldık. Öz жанагы немеде айтып кеткендей эле заказ алып атканда жигиттер заказда клиенттин рейтинги көрүнбөйт го. Клиенттин рейтинги көрүнбөсө ошол Uber'дин заказы болот. Азыр да Uber'дин заказын алып алдым. Бирок коэффициенти жакшы эле 1,4 менен берди. Тверская центрде баары. Баягы коэффициент өтө жакшы күйүп турганда ошол рейтинги жок заказ болсо албай эле койгула. Ал 200 сом, 150 сомго арзан чыгып калат.
ооба 200 сом 100 сом аз эле көрүнөт мүмкүн, бирок ошол деле процентini жаап коет да. Процентini жаап коет. Яндекстин процентini жаап коет, кичине көбүрөөк калат өзүңөргө. Яндекстин заказы болсо клиенттин рейтинги менен чыгат. Он 17.40 410. Кийинки заказды алганбыз 1.4 менен. Заказ атын дейт. Жакшы болуптур анда. Ошол турат. Это Феррари десе. Нет, это электровелосипед. Протекторлорду бар. Зимнийди алмаштырбай окшойт ал. Айтат болбой, айтат велосипедистер наушниктарга салып атат. Жарым минут 280. 19 минутта Павелецкиге келдик. Ровно 1 саат жигиттер. 1123. Центрде коэффициент өтө жакшы берип атат. Кеттик кайра центрге. Азыр жигиттер 53 минут болуп кетти бул заказ. Жана жерде туруп центрге барсамбы деп, центрде коэффициент күйүп атты деп ойлодум эле. Мынтип карасам жок экен. Ошол развилка жактан эле домойду бассам, коммунарка жакка заказ берди да азырчы. Муну алып келип баштадым. Азыр үй жакка чейин берсе берди, бербесе жок. 27 километр 26 минутта дейт. Пустой эле кирип барам го дейм. Ошондой. Дагы бир заказ берип калды 10 минуттага. 369 ушул акыркысы го дейм. Кеттик эми үйгө. Мал жигиттер 8:43 болду саат. Биз үйгө келдик. 19 заказ кылдык. Чыккандан бери 8710 рубль болду. Өзүңөр билесиңер, 6:30да чыгып, түшкү 1ге чейин, 11ге чейин иштеп, 11де кичине прогулка кылып, короче, бир 2,5 саат, 3 саат эс алып койдум. Кайра 8ге чейин иштедим. Ошондо бир примерно 10 саатта, бул делеч 10 сааттык жумуш болду. Ошондо жигиттер. Результат. Бул суммадан өзүңөр расход кыла турган акчаны минус кылып, тазасын эсептеп аласыңар. Өзүңөрдүн примерно доход ушундай болмокко деп иштесем депчи. Мен расходумду эсептеп эле, бири-бирибиздикин эсептеп эле коелу. Бири-бирибиздин чөнтөгүбүздү деп эле. Ошондой жигиттер, жумуш бар буюрса, эринбей эле иштей бергиле.